Азербайжандын түндүк чыгыш аймактары аба ырайынын кесепинен жабыр тартты. 10дон ашык айылды суу каптап калып, сел бир нече автокөпүрөлөрдү жууп кеткен. Эскерте кетели, кечээ эле бул өлкөдө жаан-чачын 15 күнгө созулуп, кар жааганын айткан болчу. Ал эми бүгүн тоол аймактардагы карлар эрип, ушундай кырсыкка алып келди. Жаан-чачындуу күндөр Борбор Азия өлкөлөрүндө да күтүлүп жатат. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берейин. Саламатсыздарбы? Кытайдан баштайлы өлкөнүн Ак Суу шаарында күн ысык болуп, түштөн кийин жаан себелейт. Үрүмчү шаарында болсо асманды кез-кези менен булут каптап турат. Бул жерде да абанын температурасы жогору болмокчу. Казакстандын чыгыш аймактарында болсо чагылгандын айынан бир нече токойлордо өрт чыкты. Бирок жаан жаабай, өрттүн көлөмү өсүүдө. Жаан түштүк аймактарда гана жаап жатат, ал эми түндүк аймактарда күн чайыттай ачык. Өткөн жумада Өзбекстандагы абанын температурасы рекордтук ченемге жетип 44 градусту түзгөн эле. Бул жумада абанын температурасы 35 градуска чейин төмөндөдү. Мисалы, эртең Ферганада термометр көрсөткүчү 32 градусту көрсөтүп турат, бирок кечинде жаан жааганына байланыштуу абанын температурасы төмөндөшү мүмкүн. Ташкентте да жаан жайыт, ал эми Нукуста күн чайыттай ачык болмокчу. Түркмөнстанда жаан-чачын токтоп күн ачылган кези, эртең да күн чайыттай ачык болуп, термометр 29-32 градусту көрсөтөт. Тажикстанда жаан чалган жүрүп жатат. Эртең өлкөнүн Борбор калаасы Душанбеде күндүзү асман ачык туруп, түштөн кийин асманды кара булут каптап чалган жүрөт. Анын артынан эле жаан жаашы күтүлүүдө. Ал эми Хорокөрөндө күн бүркөө, Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында жаан чалган менен коштолот. Кыргызстанда 15 июнда түнкүсүн кээ бир райондордо жаан жаап, күн күңкүрөшү күтүлөт. 15 июнда күндүз жана 16 июнда мезгил менен нөшөрлүү жаан жаап, күн күңкүрөшү. Бийик тоол аймактарда кар жаашы. 16 июнда айрым жерлерде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 18-23 метрге чейин жетишет. Сак болуңуздар, жаан-чачын каттуу жааганына байланыштуу өлкөнүн тоол аймактарында сел да жүрүшү мүмкүн. Анда эмесе 11 каналдан кайрадан көрүшкөнчө.